ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын жаратуучусу, ээси, кожосу, кыяматтын падышасы Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтам. Андан соң анын акыркы пайгамбары биздин көсөмүбүз, мугалимибиз, жетектөөчүбүз, шыктандыруучубуз Хазіреті пайғамбарымызға салаваттар айтабыз. Андан соң ассаламу алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда кайрадан 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн Орозонун акыркы 10 күндүктөрүнүн биринде сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бул үчүн Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр айтабыз. Түз эфир мен үчүн бир жашоо ыкмасы. Мен өзүмдү түз эфирде жашап атканымды сезем. Калган учурдун бардыгы менин жашоомдо тасмага тартылгандай. Ошондуктан мен жашоомдогу өтө олуттуу байланыштар, олуттуу маектердин бардыгы түз эфирде. Жана ошол маектер, мына ошол байланыштар көпкө чейин менин дээримде жүрөт. Бүгүн да эки керемет инсанды чакырганмын. Бүгүнкү аянтка мага берген бийликтен пайдаланып, жана экөөсүн тең мен аябай терең сыйлайм. Ишенем биздин эл да буларды сыйлайт. Жөн гана сыйлап калбастан кол чабуулар менен тосулат дайым. Бүгүн бизде Кыргызстанда Кыргыз демократиясынын энеси десек болобу? Манчалык эмес. Азизе Жабдырасулова бизде конокто. Жана Кыргыздын ак таңдайы, жылдызы, маанайы акыныбыз Жеңиш Жумакадыр. Салам алейкум. Алейкум салам. Кандай же? Жакшы, Кудайга шүгүр. Орозолор, Рамазан, кыйынчылык жок. Бала бакыра, небере, эшигелик. Небере деп биякты карайт. Неберелер чоңоюп атабы? Кудайга шүгүр, чоңоюп атышат. Келгениңиздерге аябай кубанычтамын. Ишенип коюңуздар. Чындап мен күндө кубанам ушул жерге келген адамдарга. Эмне болсо да бул долбоор бир майрамдык шаанени берип турат. Жана ушундан пайдаланып мен сиздерге дагы адаттагыдай эле салт боюнча эркин микрофон эли журтка саламдашуу үчүн. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңарды улуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Орозо тутуп аткандардын баарынын орозосу кабыл болсун, тилектериңер жакшылыкка алып барсын. Ушу Рамазан айы кечиримдүүлүктөрдүн, жакшылыктардын, жакшы тилектердин айы болсун. Айтканыңыз келсин эже. Рамазанга жеткирген Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтабыз. Элимди, бир туугандарды Рамазан айы менен, анын ичинде акыркы 10 күндүк бир керемет түндөр менен, кадыр түндөр менен куттуктамакчымын. Эжем айткандай, ар бир адамдын тилеген тилеги кабыл болсун. Айтканыңар келсин. Сиздердин да үйүңүздөргө, жашооңуздарга, келечек насилдериңиздерге Аллах Таала кенен берекесин берсин. Ырыскыңыздарды берекелүү кылсын. Сөзүңөрдү өтүмлүү кылсын, жүзүңөрдү нурлуу кылсын. Ушу билген дуамдын баарын силерге тилейм. Сизге да каалайбыз. Бүгүн мен өзү бир нерсеге таң калып келем да. Күндө мен чакырган адамдар, эгер телекөрүүчүлөр байкаса, такыры эки башка. Кеде бири молдо, бири илимий кызматкер, бири мамлекеттик ишмер, бири такыр башка. Бирок ушул жерге келгенде башында ар ким өз алдынча суроо берип отуруп, көрсөтүүнүн жарымынан өткөндө бир эмеге тээп калабыз, топту. Бир дарбазага тээп калабыз. Бул да болсо Рамазандын мектебинин бир белгиси болсо керек. Эже сиз саясий майданда көрүнбөй калдыңыз. Эмне менен алексиз? Мен саясатчы эмесмин, мурунтан эле мен адам укугун коргоп жүрөм. Акыркы бир айга жакын убакытта Кыргызстандын түштүгүн барып кыдырып келдим. Ошол Алабукадан тартып Лейлекке чейин. Эми биздин баягы барган жерлерибиз адамдын укугу кайсы жерде бузулушу мүмкүн болсо, ошол жерлерде болдук. Ошо менен бирге карапайым эл менен баарлаштык. Базарларда болдук дегенде, эми элдин маанайы Кудайга шүгүр жакшы. Орозо айы мен айткандай ынтымактын айы экен, орозо туткандар да көп экен. Мына күндүн узак болгонуна карабай, күндүн ысык болгонуна карабастан, мына мен менен бир келин ошо 14 күн бою чогуу болду. Ушу кыйналганын билдирбеди да. Таң калдым да. Мен эртең менен саат 2:30 оозун тутуп алат, жаап алат. Анан кийин кечинде ошо менен чогуу ооз ачабыз. Эми биз дагы орозо тутпасак билдирбедиби? Ушу кыйналган өзү айтат да, эгер мына силер тамактанып алгыла мага карабастан. Себеби силер орозо туткан эмессиңер, силерде мындай колдоо башкача мындай сезим жок, ошон үчүн силер кыйналып каласыңар. А мен орозо тутканым үчүн мен кыйналбайм деп. Ушу кыйналганын билдирбеди, өзүм таң калып жүрдүм. Ошо таптакыр кыйналбагандай эле биз менен күлүп, жайнап, токтогон жерде токтоп, биз жасаган жумуштарды жасап эле жүрдү да.
ошо эми орозондо бир касиети бар болсо керек деп ойлоп калдым. Албетте. Акыным каякта жүрдүңүз? Биз болсо эми чыгармачыл инсан болгондон кийин кыялыбызда ар жердебиз да. Эжебиз болсо укук коргоочу болуп барган жерлеринде көп нерселерди көрүп, орозондо касиеттин айтып атат. Мен дагы ар жылы Рамазанда Россияга, Москвага чакырышат. Ошол жактагы мекендештерибиз ооз ачыруу программаларын уюштуруп, ал жерге жакшы сөздөр сүйлөп, ырдап берип, көңүл көтөрүп дегендей. Анан жылдан жылга ошол программалар көбөйүп атканы биздин мекендештерибиздин көп чогулуп сырттагы тилектерин айтып атканы бизди сүйүндүрөт. Эмне өзгөчөлүгү бар? Сырттагы мекендештердин, мисалы үчүн 10 жылкыга, 5 жылкыга жана быйылга салыштырганда. Биз мурда баягы ыйман кечеси дегенде азыраак чогулчу. Жылдан жылга көбөйүп, мисалы пайгамбарыбыз таанытуу кечеси дегенде жылда 6000 орундук жанагы залда эл аншырак болуп, билет жетпей калып келип атканы бул өзү бир жакшылыктын белгиси, кызыгуунун, түшүнүктүн болуп бараткан белгиси деп айтар элем да. Ооз ачырууга да ошондой, ар жерде. Эми кыргыздар Москвада Бишкекти алып барып коюп койгондой экен. Ар бир кафеге кирсеңиз кыргыздардыкы, метрого кирип билет алсаңыз кыргыз отурат, дарыканага кирсеңиз кыргыз отурат. Ал тургай биз жаткан мейманканада тейлеген кыргыздар экен. Мени менен кошо барган жигит күлдүрүп атпайбы? Орусчам жакшы меселе, сөздүктөн жаттап алып бардым эле сүйлөшөйүн десем орус жок. Маңдайыма кыргыз чыгат, кайра келдим деп. Ар биринин ошол тилектери мекенибизге кайтсак деген тилектери жакшы. Анан имандуулукка дагы, эми имандуулукка дегенде баягы жаман сапаттардан алыс болуп, баягы патриотпуз деп чыкты эле го. Коркутуп, үркүтүп, андайдан алыс болуп, негизги түшүнүктүн өзөгүнө барып аткандары сүйүндүрөт. Сонун. Адам укуктарын боюнча, Азиз эже, мурдакка караганда азыр адам укуктарынын бузулушу, мындай үстүртөн эле айтканда, азайдыбы, көбөйдүбү, кайсы жаатта бузулуп атат, кайсы жаатта ордуна келип калды? Менин байкоом боюнча ошо адам укуктары көбүнчө социалдык, экономикалык жаатында бузулуп калып атат да. Баягы медицинага болгон мамиле же болбосо билимге болгон элдердин ондой жумуш, Кыргызстанда жумуштун жоктугу ошол жактан. Анан эми мурдакыдай баягы кыйноолор болуп атат, бирок азыраак. Кыйноолор эми бул түрмөдө. Түрмөдө, балдар үйлөрүндө, баягы психбольницаларда, картаңдар үйлөрүндө, ошолордун бардык эле жеринде, жабык жерлерде, армияларда, мисалы үчүн эле дедовщина деп коебуз. Анын кыйноолор көп эле жерде колдонулат. Эми Кудайга шүгүр бир топ кыскарып атат азыр. Бар бирок тилекке каршы бар. Анан көбүнчө мына социалдык, экономикалык жаатында жакшы көңүл бурганга акча тыйын талап кылынып, мамлекет жакшы көңүл бөлбөй атат. Анан кийин дагы бир мени өкүнткөн нерсе экология жаатында. Экология жаатында дагы бүгүн адам укугу, бул дагы адам укугунун бир негизине кирет да. Себеби мамлекет граница, чек араны билет да, экология деген бул чек араны билбейт. Мисалы үчүн биздин Майлуу суу шаарындагы урандын зыяны бул Өзбекстанга, Тажикстанга деле өтүп кете берет да. Ошондуктан бул экология жаатында да мамлекет чоңураак иш алып барыш керек. Экологияга да кандай коркунуч бар, Азиз эже? Завод жок, фабрика жок, кандайдыр өндүрүш жок. Калдыктар бар. Баягы илгерки Союздун убагында калып кеткен уран калдыктары, баягы алюминий иштеткен жерлер бар, шахталардан калып калгандар бар. Ушундай бир коргошунун калдыктары бар, сымаптын калдыктары бар, ошолор көмүлө берген. Анан кийин андан тышкары дагы биздин ушу Майлуу сууга, Тажикстандын тоолорунун арасына баягы бизден урандардын, рудаларын көчүрүп алып кетип туруп, анан кийин кайра ошолордун калдыктарын алып келип бизге көмүшкөн да. Эми ошол калдыктар мына бүгүнкү күндө ден соолукка абдан эле зыян. Эми башка жок болбогондо мына Чаткал районунун айланасында 50ден ашык жерде баягы майда алтын кендерин иштеткен жерлер бар. Алда канчалык деңгээлде баягы экология сакталып атат, бул өзүнчө чоң маселе. Мисалы үчүн ошол Кумтөрдү алсак, ал жерде деле мына жабык ким каалаган адам кирип чыга албайт, ал өзүнчө чоң маселе да. Ошондуктан бул экологияга болгон жарандардын укугу, экологиянын тазалыгына болгон маалымат алууга болгон укуктары, мисалы үчүн Майлуу суу, Хаджи Сай, Минку, Шакафтар сыяктанган жерлерде ошо жарандардын жашоо шартында төмөндүгү, баягы врачтардын жетишпегендиги, балдардын оорулуу төрөлгөндүгү да ошо экономиканын, экологиянын бир зыяны болуп атат. Ошо маселе кыймылдап атабы?
Эми Кудай буйруса кыймылдагандай болуп атат. Эми кайра эле чет жактан донорлордун колун карап калып атабыз да. Бул баягы калдыктарды кайра көмүү деген бул чоң акча тыйынды талап кылат. Медицинага деген бул чоң акча тыйынды талап кылат. Специалисттер жетишпейт, оорулуу балдарга тыйын керек, ата-энелер иштей алышпайт балдарын карап. Бул деген кайра барып туруп баягы социалдык экономикалык укукка такалып калып атат да. Бул мондой бир замкнутый круг деп коебуз, ошо бири-биринен чыга албай атат. Жеңиш, эже экология жөнүндө айтып атат. Табий экология. Эгер адамдын жанынын экологиясы бар деп ушундай бир карап көрсөк, аракет кылып көрсөк, бүгүн да бизде ошо жаныбыздын экологиясы деген маселе барбы бүгүн? Ыймандын экологиясы дейбизби? Өзүбүздүн могу руханий экология деген түшүнүк барбы бизде бүгүн? Ошого ылайык бир көрүнүштөр барбы? Биздин рухубуздагы экологиялык коргоого муктаждыгы барбы демекчимин? Биздин азыр жаратылыш экология булганып атса, демек аны булгагандардагы адамдын экологиясы бузулган деген билгисет да негизи. Жан дүйнө деп айтар элек. Жан дүйнөнүн тазалыгы негизги мындай сырткы экологиядан дагы адамдын жан дүйнөнүн бузулгандыгы өтө коркунучтуу деп айтар элем да. Ага баарыбыз жан үрөп, ар бир кесиптин ээси болобу, колдон келишинче салымыбызды кошушубуз керек. Бүгүн мына ушул жан дүйнө урап атабы же туруп атабы? Кандай дедиңиз? Урап атабы же туруп атабы? Мен айтар элем, ураганы дагы бар, туруп атканы дагы бар. Мисалы үчүн мындай да, биз кээде саны менен сүйүнөбүз, бирок сапатын да караш керек деп ойлойм да. Сапаты күчтүү болсо, баягы көп адамдарга көбүрөөк пайда алып келет деп. Анан тургусуп аткандардын мындай түйшөлгөнү урап аткандарга чоңураак сабак болсо деп ойлор элем. Мисалы коом үчкө бөлүнүп жүрбөйбү? Коомду бузуучулар, кайдыгерлик кылгандар жана оңдоочулар деп. Мен дайыма ырларымда да айтам, сүйлөгөндө да айтам, кайдыгер болгон үчүн биз ушундай заманда жашап атабыз балким. Бузуклар болсо, ал кылымдардан бери илгертен келаткан нерсе. Демек биз колдон келишинче ар бирибиз Алатоонун ар бир мекенинде жашаганы жарандар ошо оңдоочу тарапка болгонго аракет кылыш керек деп ойлойм. Эң коркунучтуусу кайдыгерлик. Кайдыгерлик. Ырларыңызда ошол нерсе көп чыгат. Кайдыгерлик. Бизди кажыган нерсе ошол. Мына ошону тургузуу үчүн, кайдыгерликтен кутулуу үчүн эмне кылыш керек? Кайдыгерликтен кутулуш үчүн кайдыгер болбош керек деп айтар элем да. Ошо кайдыгер болгон адамдарга биз билгендер түшүнүктүн жолун салып бергенге аракет кылышыбыз керек. Сиз да колдон келишинче мына түз эфир кылып, муну көргөн адам балким 1-2 жолу болсо дагы түстөнсө, бул чоң жеңиш деп айтар элем. Менин де кээ бир ырларыман балким ошо кайдыгерлигин таштаган бир адам болсо, бул дагы жеңиш деп айтар элем. Эжемдин дагы биз сонун сөздөрү менен балким түздөнгөн адам болсо, бул дагы жеңиш деп айтар элем. Кайдыгерлик оорубу эже? Кайдыгерлик бул коомдогу чоң эле оору деп ойлойт элем да. Азыркы берилип аткан суроону мен мындай деп, эми адам укугуна байланыштырганда бул маданий жана диний эркиндикке болгон укук катары карайт элем да. Ошол эле убакта баягы биздин маданий ишмерлерибизди, мына башканы айтпайлык, баягы эжебиз эле Гүлмайрам Момушованын жакында жазып ушу үй жашай турган үй жок экен, кышында түркүндөрүнүкүнө барып жашайт экен дегенде, кандай деген эле биз мына жаш кесибизде ошол эженин ырлары менен өстүк да. Анан кийин мен мынакей Болотбек Бейшеналиевдин акыркы жылдардагы жашоосун эме кылайлык, Бакен эжен, Бакен Кыдыкееваны айтайлык. Анан ошолорду ойлоп туруп, бул биз ошо маданияттын ичиндеги баалуулуктарды сезе албасак, бул деле кайдыгерлик. Ошол эле азыркы мугалимдердин алып аткан айлыгын карайлык. 3000ден 5000ден деген кандай эрдик керек, ошол менен ошо күнүгө өмүрүн балдарга арнаш үчүн ошол эле врачтардыкын айтайлык. Анан диний эркиндик деген дагы бул динди бир жаман деп же болбосо 100% ушу динде сен киришиң керек дебестен, биз диний эркиндик болсо ар ким өзүнүн жүрөгү менен динге берилсе, жүрөгү менен Кудайдын жалгыз экенин сезсе, жүрөгү менен бул баалуулуктарды, диний баалуулуктарды сезсе, ошо кайдыгерлик чыкпайт. Ошо динди жакшы түшүнгөн, маданияты сүңгүп кирип ошолордун баалуулугун сезген адам бирөөнүн кыйынчылыгына эч убакта кайдыгер болуп калбайт да. Эми бул кайдыгерлик деген абдан чоң оору. Кээде социалдык, экономикалык жагдайдагы көпчүлүк алиги өзүнүн жашоосу менен, балдарынын курсагын багыш менен убара, үйүнүн жашоосу менен убара болуп калып дагы биз айрыкча 90-2000 жылдардын ортосунда Кыргызстанда аябай чоң кайдыгерлик
чыгып кетти да, коомчулукчу. Эми азыр Кудай буйруса жаштарыбыз абдан жакшы чыгып келатат, кичине буттарына туруп келе атышат, окуп атышат, билим алып атышат. Мен азыр ушу биздин Кыргызстандын келечегин жаштардын колунан көрөм. Мен бир кошумчада эжеме. Биз азыр чоңдордун баары кайдыгер деген сөздөр жүрөт да. Ууру казынадан урдаган, башка жерден урдаган, мунун баары кайдыгер да. Кайдыгер болбосо, мекенине күйбөсө, мекен үчүн жан дүйнөсүн ыйлатпаса, эмнеге урдайт? Мисалы. Анан биз мындан чыгыш үчүн биз баягы миллион жолу чоңдорду жамандасак деле, миллион жолу каргасак деле, ал минти анти десе эле эч нерсе чыкпайт эми. Биздин милдетибиз кичинекей төрөлгөн балдардан баштап, бала бакчадан баштап тамырды жаңыртышыбыз керек. Аз жакшы муундар чыгып келатат, баягындай эмес, түшүнүгү башка. Москвада менден кичүү 20 чыккан балдар сүйлөп атат да. Мен буйруса ушул жактан буттан турсам, акчам болсо, айдыма барып талапка ылайык бала бакча салам. Бишкекке келип бала бакча салам. Бизге ылайыктуу бала бакча жок экен. Ал жерден тамагынан шектенесиң, же тарбиясы башка. Бизге нукура кыргызча, баягы чыныгы Манас бабабыздын урпагы чыга турган, баатырлар чыга турган таза билим, илим Кыргыздын түпкү асылдыгын тааныткан ошо бала бакча болобу, мектеп болобу салабыз деген жигиттер бар да. Демек бизде жаңы муун келатат. Кудай буйруса кайдыгерди жок кыла турган ошолор деп айта элем. Биз дагы бирок салымыбызды кошушубуз керек. Колубуздан келишинче. Эже мен эми силерди коом эмне дейбиз, мындай бир бейөкмөт уюм өкүлү катары карап кабыл алып калган. Тилекке каршы бардык эле бейөкмөт уюмдардын ролун туура баалай бербейт. Өзгөчө мусулман коомчулугунун, чынын айтыш керек, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө болгон көз карашы бир аз башкача. Жашырганда эмне? Өзүңөр динге кандай мамиледесиңер? Мен Балки мына стереотипти жеңиш керекпи дейм эле. Биз деле мусулманбыз дегендейчи. Биз деле динге каршылыгыбыз жок. мындай да, мен укук коргоочунун көз карашын айтайын. Дин эркиндиги Кыргызстанда Кудайга шүгүр бар. Эми бизде ар түрдүү агымдар кетип калып атышат. Анын пайдалуу жагы болуп атат, пайдасыз жагы болуп атат. Анан биз динге, мисалы үчүн мен өзүм ишмердигимде бир дагы динге каршы чыкпайм. Христиан дини болобу, католик дини болобу, керек болсо ошо Мухаммед пайгамбарыбыз деле ошо диндерге мындай мамилеси түз болгон экен. Мен эми Мевлана Желеледин немесине баргамда, Конядачы, бул ушунчалык мусулман дининин мындай бир аябай маданияттуулугу, сабырдуулугу, сен динге ишенсең да кел мага, ишенбесең да кел мага, сен мусулман болсоң да кел мага, мусулман болбосоң да кел мага деген ушул адамдын мечитине барып аябай кыдырып карагандан кийин мен чыныгы мына исламдын бийиктиги да бул башка диндер дагы сыйлай бергени, башка диндерге сабырдуулук менен караганы. Эми менин өзүмдүн көз карашым эле так эле ошондой. Эч убакта башка бирөөнүн сен только мусулман болгон эмес. Бул өзүңдүн диниң барбы? Диниңи карма, бирок мусулманчылыктын жакшы жагын айтып жүр. Мусулмандар сен да мунун жакшы жагын айтып жүр дегенде. Анан динге мен аябай толеранттуу көз карашым. Алдыма сакалдуусу чыгабы, сыйлаймын. Орозо тутканы чыгабы, сыйлаймын. Орозо тутпаганы чыкса дагы сыйлаймын. Ушундай да. Аталарыңыздан берилген тарбиянын уңгусу болсо керек. Эми билбейм, мен атам менен апам кийин жашы өтүп калганда орозо тутуп башташты. Бирок менин кайненем, мен ушу келин болуп барганда эле орозо тутчу экен. Анан ушу көз өткөнгө чейин ооруп жатып калган убакта дагы орозосун таштабады да. Анан ушу кайненемдин атасы, таятабыз, Абышкандын таятасы 102-ге чыгып көз өттү. Ушул киши дагы ушу акыркы бир 10-15 күн эле орозо эме намаз окубай калган болбосо, башка убакта намаз окуп эле жүрүштү. Анан менин келин катары буларга эмне? Даратын берип коюшу, орозо турса, эртең менен саарлыгын берип коюшал, келиндик милдетим катары. Бирок ошону мен милдет кылбастан, ага мен ушуну жасап атам дебей, ушу келиндик милдетим ушуну жасашым керек дейм. Ушундай да, мен динге болгон көз карашым ушундай. Эч убакта мен динди мындай жаман же жакшы деп бөлгөнгө каршымын. Себеби бул дин ар бирибиздин мээрибизде. Кудай мээримде. Мен Кудай менен кайсы тилде сүйлөшүп атам, эмне деп сүйлөшүп атам, ал менин өзүмдүн ишим да. Айтпайм окуңуз. Айтпайм. Сонун. Кошумча. Биз бир кезде ушундай оору менен оорудук да. Бул мусулман эмес, бул мусулман, ислам бул эмес деген кандайдыр бир балалык курактагы ооруну биз да ооруп өттүк дейм да.
Эми биз силерден караганда биз бир аз мурунураак жашап калганыбыз үчүнбү биз али мектептеги алган сабактарыбызга таасир этип калды. Союздун убагындагы окуулар башкача болчу. Сабак берүү, тарых дегенди же дагы башка биологияларды окуганыбызда биз көп нерсени башкачараак окуганбыз. Эми ал биздин күнөөбүз эмес. Андан кийин силер тез кайттыңар, тез түшүндүңөр диндин баалуулуктарына. Биздин менин курдаштарым, менден бир аз чоңурактар, ошолор биз мектепти баягы Союздун убагында окуп, андан кийинки жогорку окуу жайларын ошентип окуп, өз мугалимдер ошондой сабак бергенден кийин бир аз алиге неме тоскоолдук болду да, мындай калыптанып калган да. Жүрөктөгү тоскоолдуктар болду. Эми буга дагы баягы 70 жыл ашыгыраак жашап, анан ошо сабакты алгандан кийин азыр биз канча мына 30 жылга жакындап кетип атабыз өзүбүзчө болгонго. Буга дагы бир 20-30 жылдын ичинде балким баягы калыптануу негизинен неме радикалдуу эмес, баягы конструктивдүү, башка диндерди сыйлаган, салттуу, өзүбүздүн бир жакшы динибиз болуп келген мурунтан. Ушул жашоонда өтүшүбүз керек экенин өттүк. Мен ойлойм, динден эч ким, туура багыттагы динден эч ким зыян тартпайт. Азыр биздин коом, эже айтып аткан ойду улантсак, туура багыттабы же дагы мындай түзөй турган жерлерибиз барбы? Ушу мусулман дини боюнча. Азыр эжем айтып атпайбы? Каалаган тилде айтпайм силерге, Кудай менен байланышам депчи. Бир молдокеден сурайт экен да. Орусча сүйлөгөндөр бейишке барабы же тосокко барабы десе, молдок айтыптыр, по-моему, бейишке барат болуш керек деп. Ал тиде по-моему бар экен да. Сиздин сөзүңүзгө мындай жылмаюу тартылап койдум. Негизи азыр биз эленип аткан учурдабызга да ойлой бердим да. Дагы эленип калдык кичине. Бир кезде билсеңиз керек, жаңыдан үйрөнүп алып, баарыбыз эле имам болуп, молдо болгубуз келип, илимдүү, билимдүү болгубуз келип көрүнчүбүз да. Азыр болсо негизги диндин өзөгүн түшүнүп келатышат. Демек, диндин өзөгү ушунда экен, илим алыш керек экен, билим алыш керек экен деп иргелип, баягы түшүнүк жакшы пайда болуп келат деп ойлойм да. Мен дагы айтар элем, бир 20 жылдан кийин, Кудай буйрса, баары нукка түшүп, баары өз жолунда болот деп ойлойм. Себеби дүйнөдөгү окумуштуулардын да көз карашында кыргыздар Кытайды башкарат деп жүрүшпөйбү? Аалымдар айтып жүрөт, негизи баягы Кыргызстандан көп нерсени күтөбүз. Орто Азиянын борбору болгон Кыргызстанда азыр биз күткөн, бабаларыбыз күткөн улуулук ушу Кыргызстандан башталат деген сөз бар. Болсун. Эже бир аябай сонун сөздү айттыңыз. Бизге мусулмандарга адамдын улуту маанилүү эмес. Анын дини бизге маанилүү эмес. Ар бир адамды Аллах Таала персоналдык түрдө жаратат. Эненин жатынында эле учурду алсак, 9 ай бою ар бир адамды персоналдык түрдө чоң урмат, сый, мухаббат менен жаратат. Анан биз аны тили үчүн, терисинин түсү үчүн, же кармаган дин үчүн жек көрүүгө кандай укугубуз бар? Болгону ага кылып аткан ишинде бир каталыгын айтып коюшубуз мүмкүн. Эгер бизге кол салса, коргонушубуз мүмкүн. Дагы кол сала берсе, анан биз токтотушубуз мүмкүн ага. Бирок бардык адамды биз Кудайдын бизде эле жараткан адамындай карашкан милдеттүүбүз же. Муногу маданият биздин коомдо азыр келатат деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан толеранттуулук биздин коомдогу мусулман маданиятынын тикелениши ушундан башталды го дейм да. Буну дагы эле түшүнбөгөндөр да болушу мүмкүн. Муну светтик болуп кеттиңер дейиши мүмкүн. Азыр ар кандай нерсе менен айтышы мүмкүн. Мен айтайын дегеним, Аллахны тануу, анын жаратылгандар аркылуу тануу. Эң биринчи кезекте адамды тануу менен аны жараткан жаратуучусун тааныйбыз да. Мен мунун баарын эмнеге айтып келатам эже? Сиз да Кудайыңыз менен сүйлөшөсүзбү, эмнелерди сүйлөшөсүз? Мага кызык ушул нерсе. Мен жеңиштен да буну сурайм. Акын эмнени сүйлөшөт Кудай менен? Мен Кудайга дайым Кудай же жараткан деп кайрылам. Анан адамдын жашоосунда оор күндөр болот экен, кайгылуу күндөр болот, өлүм жоготуулар болот, эми түрдүү нерсенин кээде кубанычтар болуп калат, той балалуу болуп, неберелүү болуп дегендей. Ошондой убакта ар бир убакта Кудайга
ыраазычылык билдирип мындай жакшы күндөр болгон убакта же болбосо мындай бир оор убакка туура келгенде сабырдуулук тилеп, ден соолук тилеп, ошону кыргызча эле сүйлөшөм Кудай мененчи. Ошо жаратканым, сен мага сабырдуулук бер, мынакей апам өтүп кетти, же бир тууганым өтүп кетти, мага сабырдуулук бер, ошо калган бир туугандарыма сабырдуулук берсин деп, ошону бир жалгыз отургалы эле Кудайга ошондой эле сөздөрдү айтам. Анан араб тилинде же орус тилинде эмес, ошо кыргыз тилинде эле. Анан мен ишенем, мени кыргыз кылып жараткандан кийин, кыргыз тил бергенден кийин Кудай менден караганда кыргыз тилин жакшыраак билсе керек дейм да. Албетте. Албетте. Кудай кабыл кылсын дейт. Акын эмелер сүйлөшөт Кудай менен? Акын мен динди түшүнүп калган акын катары биринчи албетте өзүмдүн келечегим жөнүндө жакшы нерселерди, балдар кыздарым жөнүндө, мекеним жөнүндө, жалпы адамзат жөнүндө жакшы тилектер сурайм. Анан бул өмүрдүн чек арасынан өткөндөгү акыбалдардан дагы кыйынчылыктардан коргошун Кудайдан сурайм негизи. Баягы ата бабаларыбыз эмне сурап келген болсо, мен да негизи ошону сурайм. Анан кээ бир сырлар бар, эми анын баарын айтпаймын. Төкмакын динде кандай болуш керек, эмне эле сураш керек деген нерсени мен да мындай ойлондум да. Ыр менен сураса болобу, же кандай десем, негизи бул дүйнөдөн өткөн чоң аалымдардын деле көбү акын болгон экен. Тилегинин баарын ыр менен жазган. Анан биздин деле ата бабаларыбыздын баары негизи динди ырдаган. Эжем айткандай 70-жыл ортосунда эми көп нерсе бурмаланган. Мен китептерин бар аңтарып, сураштырып көрдүм. Мисалы үчүн ошол ата бабаларыбыздын Кудайга кайрылып, Кудайга жакын болгондугун чоң акындардын ырларынан тапсак деле болот. Мисалы үчүн Арыстанбек Буйлаш уулу, Калык уулу аталарыбыз ырларын окусаңыз, пайгамбарыбыздын хадистерин ырга айланткан. Мисалы этеги жок, жеңи жок, чапан чыгат дечү эле, азыркынын балдары тапан чыгат дечү эле. 1-2 деп санаган тыйын чыгат дечү эле. Агасынан иниси кыйын чыгат дечү эле. Ал турбай жанагы маалыматтар айтып атпаймынбы? Зым карагай башында чыны болот дечү эле. Ал чыныган оролгон зымы болот дечү эле. 6 айлык жерди сүйлөштүргөн бир сыры болот дечү эле деп. Мен муну келип атат. Мен тамаша ырдап айтып калам муну. Бул айткан сотка азыркы эле. Андан кийин жана элечегин булгалап зайып чыгат дечү эле. Суу үстүндө кайкаган кайык чыгат дечү эле. Болбосо жеңи жок тайсак деле болот. Нурмолдонун китебин окусаңыз, Адам атабыз менен Хава энебиздин бейиштеги окуясынан баштап жерге түшүп, кийинки муунга чейин бүт ыргайланткан ырлар бар экен. Анын баарын убагына чыккан эмес. Жеңи жоктун деле Эсен Амалдын айтышында өзү акыйкатында 18 миң ааламды бир жараткан бир Аллах. Эң биринчи дүйнөгө нур жараткан бир Аллах. Аны айландырып эмеспи деп айла кеткендечи. Ошентсе дагы биз билебиз, ошо акындардын, бабалардын бизге калтырган ыры, мен окуп дайыма ойлой берем. Ыры аркылуу кийинки келе турган бизде акын урпактарга кылган тилеги болсо керек деп, дуасы болсо керек деп. Пайгамбарыбыздын убагында деле төкмө акындар болгон, билесиз. Хасан ибн Сабит деген, Абдулла бин Раваха деген, ошо пайгамбарыбыз 200-лөр менен бет келгенде алардын дагы акындар болгон экен да. Алар баягы кадимки төгүп атканда берки мусулман акындар каршы ырдаган экен. Пайгамбарыбыз болсо сүрөчкөн, зит деп коюп сүрөчкөн. Ошондо демек акындыктын милдети коомчулукта өтө жоопкерчиликтүү экен деп ойлойм да. Кандай түрдө болбосун, ар бир адамга акыйкатты туура жеткирүүгө милдеттүү экенбиз деп ойлойм. Кыргыздар ыржандуу элбиз дейбиз. Бирок акыйкатында башка элдер деле ыржандуу. Адам заты өзү ыржандуу окшойт да. Биздин азыркы муун ошо сиздерди акындарды кандай кабыл кылат? Азыркы муун Абдан жакшы кабыл кылат. Түшүнөбү? Мисалы үчүн мен муюп калам да, акындар неме болуп атканда ушу дүйнө мага угулбайт. Ушу акындын ырынан башка эчтеке угулбайт. Ушу ырып атканда. Башкаларга кандай ошол? Биздин Азыркы муундарга баягы четтен келген окумуштуунун таң калгандары көп да бизде. Атургай сөз бар эмеспи? Кыргыздын ити да ырда бүрөт деп. Баары биздин сөз байлыгыбыз жана ырдагы келген ыргактар, уйкачтыктар, маанилүүлүгү аябай терең да, салыштырмалуу. Мына татарларга да ырдап көрдүк да. Москвада жүргөндө анан сиз айткандай кээ бир тилдерибиз окшош да. Мындай тыңшап калышат да муюп. Анан азыркы муундагы акын төкмө акынга өтө
берилип уккандар көбөйдү аябай. Киргиздер деле, орус тилдүү жигиттер деле биз жакшылыкка көп барабыз да. Аябай мурдандай эмес болчу. Азыр аябай угуп, керек болсо алар да чакырып, кээ бир сөздөрүн сурап таң калышат да. Кызыгуу көп. Кудай буйруса бул дагы кыргыздын таза кыргыз тилдүү болушуна чоң салым кошот деп ойлойм. Албетте. Эми калган убакытта келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Мен ушуга чейин эсимде жок. Ошо 30 күндүк долбоордо келечек жөнүндө сүйлөшкөн үлгүрбөй калып аттык да тилекке каршы. Келечекке эмне мүдөлөрүңүз бар эже? Жакынкы келечекке, алыскы келечекке? Эми келечекте мен эне болгондо эми биринчи ошо балдарым аман эсен болсун, үй бүлөсү менен тынч болсун, жаман абашкан аман болсун. Бул эми үй бүлөмө. Ал эми Кыргызстандын келечеги боюнча мен аябай чоң үмүттөрүм бар. Мен ушу жакшы үмүттөрүм бар эле жаштарга байланыштуу. Жаштарыбыз бизден караганда бир топ акылдуу, бир топ билимдүү. Мен ошого кубанамын. Азыр бала төрөлбөй атып эле жеңишпек ырдагандай сотканы колуна кармап алып төрөлүшөт. Сотка менен кошо төрөлүшөт менимче. Бүт бар жок акылдары жетип турат. Анан эми келечекте Кыргызстан ушу абдан жакшы өнүккөн өлкөлөргө айланабыз. Биздин кыргыз эли мындай бир баягы жеп ичкендер менен 1 жыл 2 жыл чыдасак чыдай албай турган, анын характерибизди, мүнөзүбүздү билип эле калдык. Анан эми ушу жаратканыбыз алыстагы балдарга, кыздарыбызга аманчылык берсин, ден соолук берсин, ошолор келсе, Кыргызстан экономикасын көтөрсө, экономикага көп нерсе байланыштуу. Завод, фабрикалар, өндүрүштөр курулса, ошо Кыргызстандын жаштарыбыз көтөрөт да. Мамлекетти бүгүнкү турган бийликтегилер көтөрө албайт, мен көзүм жетет. Көтөрө албайт, себеби алар сырттан акча карыз сурагандан башкага жарабай атышат. Ошо келечекте ушу сыртта иштеп, акча таап, Кыргызстандын экономикасын көтөрөмүн деп, ошо акчасын аябай инвестицияны биздин кыргыздын балдары, кыргыздын кыздары кылса, анан Кыргызстан өнүгүп кетет. Мен ушу келечекте ошондой көрөм. Рахмат эже. Келечекте укук коргоочулардын баары орозо кармап, намаз окуп калышса, бир кандай кичинекей Бул да бир кадам. да. Келечекти ойлогон азыр көп болуш керек бизде. Ар бир адам саясатчы болуп кетпедиби? Ошо Кыргызстан оңолсо экен деп тилеп атышат да. Ошо оңолуунун жолу эле биз сөз кылып аткан имандуулук, жан дүйнө маселеси. Ошондуктан мен дайыма Кыргызстан бир келечекте гүлдөгөн, иманга оролгон, тынчтык өкүм сүргөн падышабыздан баштап мектептеги балага чейин бир пикирде болгон, Манас атабыздай мекенди терең жүрөгүнөн сүйгөн, кайсы маалда болсо да көчөдөн коркпой баса турган, бүтүн дүйнө суктанган мамлекет болушуна мен кыялданам. Мен кошумчалап кетсем болобу? Мен ушу чет мамлекеттерге, түрмөлөргө барып калганыбызда, поптор, алардын немеси, диний ишмерлери түрмөлөргө барып, өзлөрүнүн акыл насаатын айтып турушат да. Ошол жердечи өзүнүн өмүрүнө кол сала турган, же болбосо кандайдыр бир стресс болгон, же дагы жаман жолго түшүп аткандардын көбү ошо диний ишмерлер дагы ошо иштешет, ошо мамлекет менен кошочу. Анан кийин мен дагы каалап кетерим, ушу биздин молдокелерибиз дагы адам укугун коргосун, алар да укук коргоочу болуп кетишсин. Адам укугу кайсы жерде бузулат, кайсы жерде жаратканыбыз ошо ушул укукту бизге берген, фундаменталдык төрөлгөндө бергенин билишет. Ошол жактарын колдошсо, акындарыбыз болсо тоже бизге кошулуп алып укук коргоочулук кылышса, адам укугунун жөнүндө, экология маселелери жөнүндө дагы айтышса деген тилегим бар да. Ошону айтып атам ошо. Баарыбыз бир жерге, бир жолго түшүп калсак, биз деле укук коргоп, өзүнүн чегинде, сиздер дагы коргоп, өзүнүн чегинде коргоочулар жолук салып, акындарыбыз калпак кийип, деп мен да кош койбойм ошондой. Калпак менден көп кийинчи жок бүгүн. Шаштырып койдуңуз дебейм. Жок, мындай да, адамдын кыялын кысканбаш керек экен негизи. Бир чектебеш керек. Чектебеш керек да. Кээ бирөө андай болбойт да деп мындай тилекти тосот да. Жесик эмес негизи. Бир нерсе айтып коеюн, бир мен тескерисинче кошулуп атам. Жакшы тилек жарым ырыс дейт да. Бирөө жакшы тилек айтып атканда неметпеш керек да. Күлдүрүп коеюн деп атам да. Кемпири абышкага бир жумуртка алып келиптир да. Анан аны кууруп берейин деп атса, абышка айтат экен да, сен муну куурба. Мен муну кайра бастырам дагы, жөжө чыгарып, жөжөнү козу кылам. Мени бизнесмен билесиң. Козуну кой кылам, койду тай кылам десе кемпир. Тайга экөөбүз ушкашып алып тойлорго барабыз да дейт экен. Эй, сен отуруп алып тайдын белин сындырасың деп жумуртка менен бир чаап да. Ошо менен жок. Кыялда жок, жумурткада жок. Алсыңары кыялыбыз бар ишке. Рахмат.
Чындыгында мен келгениңиздерге өтө кубанычтамын. Эже түрмө боюнча айттыңыз, сиз укук коргоочусуз. Бул сиздин эми адистигиңиз, кесибиңиз. Түрмөлөрдө намаз окуган балдар менен намаз окуган кылмышкерлерди бөлүп салган. Молдо кирбесе да, ошо балдар түрмөдөгү кылмышты оңдогонго кудурети жетмек. Бул да бир ойлоно турган маселе. Анан мен кабарым боюнча молдокелер көп эле кирет. Түрмөлөрдүн ичинде азыр мечиттер бар, азыр да оз ачарлар болуп атат. Бирок эженин айткан сөзүндө бир жан бар, дагында кирип туруш керек. Дагында күчөтүш керек. Чындыгында эже айткандай, бизде көбүбүз өзүбүздүн укугубузду билбейбиз эже. Өзгөчө намаз окугандар, мусулмандар, жолукчандар укугубузду билбейбиз эже. Ошондуктан жөнөкөй эле келип тоноп кетсе да, жөн эле доомат кылса да, унчукпай кол көтөрүп беребиз. Мен ошо Лейлектен Алабукага чейин бүт ивестерге кирип чыктым. Бардык кирген жерде ороз айы үчүн намаз окугандар барбы, орозо туткандар барбы, орозо туткан бар болсо, ошолор саарлыкты кайсы маалда ичип атышат, ошолорго кайнак суу берип атышабы, ооз ачарын убагында жасап атышабы, тарадын убагында алып атышабы деген ошо орозо туткандардын ар биринен барып сурап. Тарабын талаштыңыз. Эми жок дегенде сурап коюп аттым да, эми сурап ушуларга шарт болуп атабы. Ошону биз кыла албайбыз. Себеби мындай да, үйдө шарт болбой калат. Эми орозо туткандардын кээде үйүндө ошо алар болсо түрмөдө 5-6 адам, 10 адам bir камерада тар, суу болуп калат, болбой калат, тамакты аларга бир күндө бир эле мал албетте берет. Ошондуктан менимче ошо түрмөдө камалып туруп орозо туткандардын сообу аябай чоң болсо керек деп ойлойм. Рахмат эже. Мен дагы кайталайм. Ушуну биз эркиндикте жүрүп, биз сакалчандар, мусулмандар кылга элекпиз. Сиз бар ушуну кабар алып атасыз эже. Сизге чоң рахмат. Кадам таштапсыз да. Аллах Таала бул да чоң сооп эже. Бир элбиз да. Кимдир бир ката кетирбеген адам болобу? Оңолот иншалла. Келгениңиздерге чоң рахмат. Убакыт таап, ушу эл журтка эмне болсо да бир 40 мүнөттөй бир сухбат куруп берейин деп келгениңиздерге Аллах Таала тилеген максаттарыңыздардын бүт асылдарын кабыл кылсын. Тилектериңиздерди кабыл кылсын. Акыретиңиздерди абат кылсын. Жети ата, жети муун наслге чейин. Тилеген тилектериңиздерди кабыл кылган болсун. Жана биздин каналдында сиздерге белеги бар. Бул да болсо биз менен иштеген партнерлорубуз бар. Жана кыргыздын салт эмеспи? Жана Ратана деген адал шириндиктери, жана Леско деген суусундуктар, Аль-Халал деген эт азыктар, эже ушуну ооз тийип коесуздар, үй бүлөгө алып барасыздар. Анан мен ушуну аябай чоң мындай бүгүн бир ырахат менен берем. Жеңишбек акыныбыз шириндикти жакшы көрөм дейт. Ошо жей турган адамдын өзүнүн колуна берип атам. Буга чейин эч кимдин мен кант жегендей деле түрү жок эле да. Анан бизде бир жигиттер мына ошо баткен өрүк кагынан шербет бышырышат. Эчтеке кошулбай бышат. Жана мындан түшкөн акча толук кайрымдуулукка кетет. Мындан да ооз тийип коесуздар. Жана сиздерге 20 секундтан эркиндик элге коштошуу үчүн. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу орозуңор кабыл болсун, Рамазан айы жакшылыктардын айы болсун. Алдыбызда келе аткан ороз айт майрамындагы баардык кыргызстандыктар жалпы жакшы маанайда тосуп алайлык. Рахмат барыңыздар. Барыңыздарды да бир жолу кадыр түндөрү менен куттуктаймын. Ата бабалардын кылган дуалары менен биз ушундай жолдо жүрөбүз деп ойлоймун. Биздин кылган дуалар менен дагы келечекте урпактарыбыз Кыргыздын баатырлары болуп, Кыргыздын сыймыктанар азаматтар болсун. Айтканыңыздар келсин. Ушундай Кыргызстан бизге берилген 40 мүнөт аягына чыкты. 5-каналда орозодо 30 күн долбоордун бүгүнкү чыгарылышы сиздерге Аллах Тааланын эң пендесине ыргологон кенендигин, рахматын, бейишин, тозоктон кутулуусун сиздерге ыраа көрсүн, тилеп коштошобуз. Саламу алейкум.